Барыңыздарга салам. Бүгүнкү жаңылыктар топтомун мен Маралан Арбекова тааныштырам. Мугалимдик кесип жакшы, бирок айлык акы чеке жылытпайт. Тамак ашкага эптеп жеткиресиң. Бирок турак жайдагы керек да. Бүгүн ипотекалык насыянын пайызын төмөндөтүү боюнча митинг болду. Бишкекте өкмөт үйүнүн жанында ипотекалык насыя алгандардын митинги өтүп, мугалим дарыгерлерге берилген ипотекалык кредитти төлөй албай жатышканын айтышты. Митингчилердин бири Адис Жакшылыковдун айтымында, бул жүрүшкө чыккандар мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан берилген кредиттин пайызын 4%га чейин түшүрүүнү талап кылышууда. Ал муну бюджеттик кызматкерлер 9%дык насыяны төлөй албай жаткандыгы менен түшүндүрдү. Коронавирус пандемиясы учурунда пайда болгон каржылык кыйынчылыктардан улам насыяны төлөй албай митингге чыгууга аргасыз болушканын билдиришти. Байке, поймите, пожалуйста, меня. Я простой учитель. И что? У меня денег вообще нет. У меня зарплата очень маленькая. У меня семья. У меня 2 детей, Байке. Мугалимдер мынтип акчаларын жеткире албай жатышса, үлкөн компаниялар кредиттерди да жер тилкелерин дагы ижарага коркпой эле алышууда. Мыйзам бузуулар менен коштолгон жер тилкелер мамлекетке кайтарылды. Бишкек шаарынын прокуратурасы Ахунбаев көчөсүндөгү жалпы аянты 0,85 гектар аянт болгон жер тилкесин муниципалдык менчикке кайтарды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, аталган жер 2009 жылы Бишкек мэриясынын токтому менен маданий жана ден соолук чыңдоочу комплекс куруу үчүн жоопкерчилиги чектелген коомго 49 жылдык мөөнөткө ижарага берилген. Бирок жерди ижарага алган тарап аталган токтомдогу түзүлгөн келишимдин талаптарын одоно бузуп, жер тилкени бүгүнкү күнгө чейин өздөштүргөн эмес. Анын жер пайдалануу боюнча карызы 2011 жылдан бери 2.185.560 сомду түзгөн. Баткенде заманбап оорукана ачылды. Баткен облусунун Кадамжай районунда 200 орунду оорукана ачылды. Саламаттык сактоо министрлиги бул медициналык жай Өзбекстандын каржылык колдоосу менен курулганын маалымдады. Оорукананын ачылыш аземине Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Амрила Иноятов катышкан. Тез курулуучу долбоор менен ишке ашкан оорукана коронавирус инфекциясы жуккандарды дарылоого ыңгайлаштырылган. Оорукана заманбап үлгүдө салынып, Германиянын техникалык жабдуулары коюлган. Эми дагы бир жакшы жаңылык. Өлкөбүздө баланы өнүктүрүү борборлору ачылат. Кыргызстанда 50 китепкананын базасында баланы өнүктүрүү борборлорунун ачылышы пландалууда. Бул чечим мектепке чейинки курактагы балдарды өнүктүрүп, аларга жеткиликтүү шарттарды түзүү максатында кабыл алынган. Маалыматка караганда, тиешелүү чечимге премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков кол койгон. Бүгүнкү кабарлар ушу менен соңуна жетти. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө.